Саламатсыңарбы 9 класс. Бүгүнкү өтө турган темабыз кыргыз адабият сабагынан Жусуп Турусбеков жана анын чыгармасы Энем поэмасы. Окуучулар, бүгүнкү сабагыбызда өтүлгөн теманын негизинде ой жүгүртүү менен слайд жасап, өз ойлорубузду бышыктайбыз. Адабий тилде эркин, так, туура сүйлөөгө аракет кылабыз жана эненин улуулугун, эненин ыйыктыгын даңктайбыз. Өз энебиздин эле эмес, дүйнө жүзүндөгү эне затын сыйлоого аракет кылабыз. Жусуп Турусбеков акын, драматург. 1910-жылы Күнбатыш айылында туулган, Ысык көл облусуна караштуу. 1916-жылы Үркүндө Кытайга барып, Октябрь революциясынан кийин кайтып келген. Бала кезинен ата-энесинен ажырап, интернатта тарбияланат. 1922-жылы Түптөгү айыл чарба техникумунда билим алат. 1927-жылы Кызыл Кыргызстан Республикалык гезитинде түзөтүүчү болуп иштеди. 1929-жылы Жусуп Турусбеков Тверь шаарына Сафпарт мектебинде билим алат. Окууну бүткөндөн кийин ал Кызыл Кыргызстан гезитинин бөлүм башчысы, Ленинчил жаш гезитинин редактору болуп эмгектенет. Жусуп Турусбековдун чыгармаларынын негизги темасы эмгек. Мисалы, Эртең менен, Жаз келет, Биз деген чыгармаларында эле эмес, мекени үчүн болгон эркин эмгекти даңазалап жазат. Жусуп Турусбековдун достук темасына арнап жазган чыгармалары дагы арбын. Анын бүгүнкү өтө турган темабыз балдар Энем поэмасы жөнүндө сөз болмокчу. Энем поэмасы кыргыз поэзиясындагы профессионалдык поэма болуп саналат. Энем поэмасында жаңы замандын, ошондой эле апасынын сагынганын, түшүнө киргенин, ар кайсы ойду ойлогонун билдирет. Улгайган эне менен билимдүү уулдун ортосундагы психологиялык конфликттин негизинде кыргыз турмушунун карама-каршылыктуу, жандуу материалы жатат. 20-30 жылдардагы кыргыз турмушу, кыргыз жаштарынын өмүр жолу чагылдырылган поэма болуп, бул поэма саналат балдар. Келгиле анда окуучулар, поэмадан кыскача үзүндү окуп берсем. Күткөндүрсүң келди мене аманбы, кучактачы сүйчү беттен балаңды. 5 жыл бою тентип кеттим дайынсыз, сагындым го бир көрө албай караганды. Сагынганда тентип кеткен балаңды, жүзгө жоруп жүгүрттүң го санаңды. Мугалиммин, техникумда окугам, мугалиммин, мен жаштарды окутам. Каарысаң да бизге энеке керексиң. Сабатыңды ачып кетем окусаң, эпкин дүүмүн бардыгында бүтөмүн, нагрузка бюрого да мүчөмүн, деп бала өзүнүн кандай эмнеде окугандыгын энесине айтып берип жатат бул жерде балдар. Культ массовый сектор болуп энеке, жолго коюп клуб ишин түзөдүм. Келди мене элди жерде сагынып, келди мене элди жерде сагынып. Эмнелер бар эл ичинде айтып бер, туулган жерим кетиптир го жаңырып, деп чыгарманын аягында баланын мекенге болгон сүйүүсү белгиленип турат балдар. Демек балдар, бул чыгармада эненин, баланын жашоодогу орду, алардын бири-бирине болгон сагынычы, кусалыгы тууралуу сөз болуп жатат. Эми балдар, Жусуп Турусбековдун ушул поэмасын жакшылап окуп чыккыла. Чыгарманы окуп бүткөн соң поэмадагы балага жана энеге кластер түзгүлө. Үйгө тапшырма балдар, эне жөнүндөгү обондуу ырды мага ырдап же запись кылып, же болбосо видео үн катары жөнөткүлө. Мен силерди кайтарым байланыштан күтөм. Саламатта калгыла.